Ар күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Аламдардын ээси жаратуучусу, ырыскы берүүчүсү, күзөтүүчүсү, жолдоочусу, ээси, кожосу болгон Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор айтабыз. Анын пайгамбары, акыркы элчиси, адамдар үчүн жарык нур, аламдарга рахмат үчүн жиберилген биздин устазыбыз, биздин пайгамбарыбыз Хазіреті Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам айтабыз. Андан соң, саламу алейкум Кыргызстан. Орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн да 5-каналда түз эфирде мен Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен сиздердин үйүңүздөргө эшик какпай кирип отурабыз. Адаттагыдай эле орозо башталгандан бери мен ушул 5-каналдын майдан аркылуу сиздерге таанымал болгон коомдук пикирде өзүнүн орду бар, дин маселесинде да айта турган сөзү бар, белгилүү адамдар менен күн сайын чыгып келатабыз. Алхамдулилла. Бүгүн да мен эки аябай таанымал гана болуп калбастан коомдук пикирде дайым мындай бир резонанс жаратып турган жана элибиздин кимдир бирөөгө жагабы, жакпайбы, ыңгайлуубу, ыңгайсызбы элибиздин сүймөнчүктөрү болгон адамдарды чакырдым. Булар устазыбыз, коомдук ишмер Өзбек ажы Чотонов бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум устаз. Жана биздин агабыз, мындай айтканда, интеллигенциянын алдыңкылары, интеллигенциянын ислам тилинде айтканда муштахиттери дейбизби? Султан агай Раев бизде. Ассаламу алейкум агай. Ассалам. Орозоңуздар кабыл болсун. Аллах таала үй бүлөңүздөргө тынчтык берсин. Ар бир кылган иштериңиздердин ажыр сыйлыктарын акыретте таң кала тургандай өлкөн сан жеткиз өлчөмдө берсин. Кандай Рамазан силерге быйылкы? Алхамдулилlah. Рамазан эң сонун болуп атат. Өтө жеңил, өтө жакшы. Мына коомубузда чоң өзгөрүү бар орозо боюнча. Өтө көп адамдар тутуп атыптыр. Мен быйыл таң каларлык деңгээлде тутуп атты көп. Аябай мына түндө таравихтерде бүт мечиттер жума намазга жакында ушундай толот. Баары жаштар, Алла разы болсун. Ушу Алла таала кабыл кылсын бизди. Көз тийбесин ушу. Жакшы да. Айтканга келдим. Султан аке, сиз интеллигенция деп аткандан кийин сиз катар чоң бийлик иштеринде турдуңуз. Коомдук үстүндөсүз, мындай айтканда, коомдун үстүндөгү адамдардан. Быйылкы Рамазан менен буга чейинки Рамазанда коомдук маанай, коомдук түзүлүш, коомдук байланыштын айырмасы барбы? Устаз ичиндеги өзгөрүүнү айтты. Мен жалпы эле биздин элибизде орозо кабыл болсун деп айтып кетем. Чындыгында быйыл бир топ мындай бир жакшы маанайлар, жакшы самалыктар болуп атат. Себеби мунун өзү ушул бул Рамазан айы ушул жылы мезгилдин эң бир сонун, табияттын эң бир мындай бир өзгөчөлөнгөн, мындай бир табиятта да жаңылануу болуп аткан, ошондой эле ошону белгиле биздин коомдук турмушубузда жаңыланып аткан мындай бир мезгилге туура келип атат да. Бул дагы адам менен табияттын, Кудай менен адамдын ортосундагы ушул байланыштагы ички тазалануу, ошондой эле ички руханий аруулануунун өзгөчө бир касиети катары айтсам болот да. Мына Ажыкем азыр айтып кетти. Быйыл ошо орозо кармагандар адамдардын саны да көп экен депчи. Көп да, Ажыке. Бул дагы жакшы нерсе. Себеби бул жерде эки нерсе. Бул албетте ар бир мусулман өзүнүн ошол дининде көрсөтүлгөндөй, өзү жаратканга ишенгендей, Кудайга ишенгендей, ошол нерсени мындай бир адамдык, инсанияттык парзды аткарыш керек. Бул ошол Кудай алдындагычы өзүнүн. Анан экинчиси албетте бул адамдын өзүнүн бир гана рухуна эмес, өзүнүн ички жан дүйнөсүнө дагы, өзүнүн
адамдын денесинде да өзгөрүүлөр болот да, өзгөрүүлөр болот. Бул ушул Рамазан айында өзгөчө бул чоң мындай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Болот, Кудай буйрса, ошо мына биз көрүп атабыз. Эң башкысы Рамазан айы ушул адамды дагы бир жолу тазаланууга, ошондой эле ыймандык жагынан, адеп жагынан, адамдын ички маданиятын мындай бир тарбиялоодо чоң роль ойнойт деп эсептейм. Рахмат. Өзүке. Ушул Рамазан менен мурда Рамазандын коомдук байланыштан да мына жеке инсандык кармоо сапатына келсек, эмнелерди байкадыңыз сапатта? Роза тутууда мен андай көп нерсесин деле байкаган жокмун, бирок айттым жанагындай масса тутуу, ошого умтулуу өтө жакшы болот да. Мисалы мына студенттерден кээ бир общежитиелерде 80%ке жакын, даже мектептерде аябай көп болот да. Анан кичинекей балдар эч кыйналбай эле тутуп атканы мени аябай сүйүндүрөт да. Ушул эч бир коркпой, мен тута аламбы, тута албайм деп уктап калса да тутушуп ушундай болот да. Мен өзүм кичинекей балдарымда класста 1-2 башка тутат деп айтышат да. 1-2 башка тутуп атышат да. Бул кичинекей эле балдар, 7-класс, 8-класстар. Анан үспейт дейт да, эч ким үспейт. Ачка калып калса да, түндө соордукка турбаса да. Кечиресиз, мугалимдердин мамилеси кандай экен ушул көрүнүшкө? Быйыл эч ким эч нерсе унчукпады дейт да, эч ким эч нерсе деп аткан жок. Анан ал эмес бир жерден бүт баары тутуп дейт, анан мугалим келип ата-энелерден уруксат жазып бергилечи деп суранат дейт да. Кызым орозо туткун, уруксат бергиле деп ата-энелеринен жастырат дейт да. Ушунчалык деңгээлде ушу аябай ынтызар болуп, аябай аракет болот да. Мен сүйүндүрөт да, мен ушундай чыдап, коркпой. Мисалы мына көп адамдар коркот экен да, орозодо мен чыдай албайм, мен ачка калгам. Бирок мына жаштарда ал эмес, жаш өспүрүмдөрдө ал коркунуч жок. Демек биздин келечек жакшы келечек келатат да бизден кийинки. Коркпогон, сабырдуу, чыдамдуу келечек. Мен адаттагыдай эле силерди да чакырганда бир тема айткан жокмун. Бирок ичимде силерди чакырууда кайсыдыр бир теманы козгойм деген өзүмдүн бир мүдөм бар эле. Мен силер менен бүгүн ислам маданияты жөнүндө сүйлөшкүм келет, Султан аке. Ислам маданияты жөнүндө. Биз мусулман калкпыз. Канчалык светтик болбойлу, канчалык мамлекеттик система светтик болбосун, затында биз мусулман калкпыз. Өзүбүздүн каалайбызбы, каалабайбызбы, ата бабадан келаткан бир өзөктүү маданиятыбыз бар. Мына ушул маданиятты бири айтат ислам дини менен калыптанган дейт. Бири айтат өзүбүз ушундай болчубуз дейт. Ар түрдүү ойлор бар. Мен тарых жөнүндө сүйлөшкүм келбейт. Балким кирсек кирербиз, но мен бүгүн силер менен сүйлөшөйүн дегеним, бүгүнкү биздин маданиятыбыз эмне болгон маданият? Бүгүнкү биздин маданиятыбызда исламдын таасири барбы? Андан башка дагы эмне таасирлер бар биздин маданиятыбызда? Мен муну эмнеге алып котором? Султан аке, сиз маданият министрлигинде иштедиңиз, министр болуп иштедиңиз. Бул Кыргызстандагы эң чоң маданиятчы деген орун да, мындай айтып калганда, маданият идеологиясын жетектедиңиз. Өзүкө бир катар жылдар менен ушу менен жашайт. Ислам маданиятын таңуу, ислам маданиятын сиңирүү менен, таратуу менен жашайт. Ушул биринчи суроом. Бүгүнкү биздин маданият эмне болгон маданият? Мына Рамазанда орозону масса кармап атса, жана бул ислам таасири дейбизби? Эмне болгон нерсе бүгүнкү биздин маданиятыбыз? Бизге келген адамдар бизден эмнени көрөт? Бул сурооңуз өтө маанилүү суроо деп айтар элем да. Азыр мен ошол боюнча бир жооп бергим келет. Ажыке дагы бул маселени тастайт болуш керек. Өзү маданият деген сөз каяктан келип чыккан, эмнеден келип чыккан? Бул маданият деген сөздүн негизги уңгусу
Медина деген сөзден келип чыккан, Медина шаары. Себеби ошол Мединада өтө ички дүйнөсү таза, руху таза, адамгерчилиги, башка сапаттары таза, ошондой бир адамдарга үлгү боло турган адамдар жашаган экен да Мединада. Анан ошондуктан ушул мединадылыктар, Мединадагы жашагандардай болойлу. Биз ошондойго ошого умтулайлы деп атып, ошол сөз бара кийин тарыхый эмелерде, жылдарда өзүнчө бир адамзаттын өзгөчө бир тармагын белгилеп, ошол маданият деген сөз ошол Медина деген шаардын атынан чыкканда, муну көпчүлүгү билбейт да. Ошондуктан бунун өзү айтып турбайбы, маданияттынчы өзөгү каякта экенинчи. Албетте маданият жалпы адамзаттык маданият дейбиз, албетте ислам маданияты дейбиз, башка маданият дейбиз. Бирок ошол маданияттардын баардыгы биригип келип эле адамдын жан дүйнөсүн, көкүрөгүн, рухун тазартууга ошол чоң роль ойнойт да. Ошондуктан ислам маданияты акыркы кездерде мына ислам жөнүндө көп маданияты жөнүндө сөз кылып атабыз. Бул ислам маданияты биздин кыргыз маданиятынан мындай бир өзгөчөлөнгөн ажырымы жок. Албетте бул ислам маданияты болгондо биз мына диний дейбиз, исламий жактарда да өзүнүн мындай бир канондору бар, өзүнүн туруктуу бир түшүнүктөрү бар. Албетте аны биз өзүбүздүн улуттук кыртышка мындай орусча айтканда адаптация кылабыз, адаптировать этебиз да, ыкташтырып, ошол нерсе менен жашоого эме кылабыз. Кыргыздын уңгу маданияты деле ошол биздин ислам маданияты менен өтө үндөш, өтө жакын. Бизде кыргыз маданиятында өзгөчө мындай орусча айтмакчы культ катары адамдын тазалыгы, ички дагы, сырткы да тазалыгы эң жогору болгон, ишеними дагы да. Ошондуктан бул жерде экөөнү эки бөлүп айтууга болбойт. Себеби алардын өтө жакындык жагы бар. Бүгүнкү биздин маданият эмне маданият? Биздин маданият азыр аралашкан маданият болуп атат. Биз асылсыз мусулмандар, асылсыз кыргыз маданияты болгон башкача жанагындай уяттуулук, эң жогорку уяттуулук, арулук, абийирдүүлүк аябай чоң болуп келген да. Ошол нерсе көп жыл бою жапайылык катары көргөзүлүп, биздин молдолорубузду мокочо көргөзүп, келечелеп, биздин традицияларыбызды караңгылык көргөзүп, жолубузду чечип ыргытып, отко ыргытып, ошондо отуруп башка маданиятты күч менен киргизтирилген көп жыл бою. Анан биз эми кайра кыйынчылык менен акыры кайтып келебиз да. Бизге азылуу, мисалы биздин бүт батырлар сакал койгон. Бир да батыр болгон эмес, сакалы жок батыр болгон эмес. Бүт баары сакалдуу болгон. Ошолордун баары эле жаш болгон, жана Манас, Семетей баары эле жаш болгон. Анан тим эле сакалды мокочо көргөзүп келди. Мына канча азыр деле сакалга азылып, жолугубузга азылып, чынында мына жолук кыргыздын маданиятында макалы бар. Биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык ак жоолук деп. Ошо жоолукту ыргытып, чачты кыргып, ошо биз башка элдин маданияты менен маданиятташта. Мисалы мындайда биз айырма билиш керек. Өзүбүздүн маданият эмне? Башкалардын маданияты. Мисалы арабташ деп атат. Жок, бул жерде эч кандай араб жок. Араб деген өзү деле бир жапайы эл болгон байкуш. Алар көп өзүнүн маданиятын тарата алган жок, тилинен башка. Калганын баары бул диндин маданияты келгени. Анан динди деле биз келип бүт баарын 100% эле алып аткан жокпуз. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсы нерсе жакшы болсо, кайсы элде пайдалуу болсо, динге каршы болсо алгыла. Кайсы жерден бир хикмат көрсөңөр алгыла деген. Мисалы ар бир элдин өзүнүн хикматы бар, өзүнүн салты, өзүнүн маданияты бар. Эгерде ошол шариатка каршы келбесе, алып берсе уруксат да. Мына ошону биз жакшы билиш керек. Мисалы мына өзүбүздө да бар. Бүт кыргыздыкын баары туура эмес. Бир гана пайгамбардыкын алабыз дейт да. А пайгамбар өзү Абу Жахил кийген эле кийимди кийген. Ошо мушриктер кийген. Ошол мушриктердин жасаган эле салттарын жасап эле жүргөн бир гана жанагы
Алла Таала келип мынау ширк буну жазаба. Бул күнөө буну жазаба дегендеринен башкасын пайгамбарыбыз калтырып койгон. Эми Куранда деле көп жерлерде ошо белгилүү болгондой деп келет. Бел маруф деп ошо белгилүү болгондой, ошол жерде чөйрөдө белгилүү болгондой. Мисалы арабтарда динден мурда аябай жаман сыпаттар болгон. Жаман өнөкөттөр. Мисалы аялдарды кулдай болуп сатуу, бир нече киши бир аялга баруу, дагы башка жапайлык кызды түрүлөй көмүп салуу, ушундай адаттар болгон. Бирок ошол эле убакта аябай жакшы сапаттар болгон. Мисалы эркин аял эч качан зина кылган эмес да, мындай бир ойнош болуу же бир оюна да келген эмес, ушундай арулук, мисалы тазалыктар болгон да. Мисалы адамдарга жардам берүү, мусапырларга өзүн берип коебу, союп береби, башка кылабы, ошолорду коноктоо, ошолорду эметүү. Анан пайгамбарыбыз булардын баарын ушул салттарды жакшы салт, бул динге пайдалуу салт, ушундай нерсе алабыз. Анан мына нерсе албайбыз. Мен мисалы мына бизге келген маданият, балет деген маданият, бул эмне деген маданият? Жылаңач аялды көчүүнүн мыкчап алып ары бери чуркап жүрөт да. Башка киши, бөтөн киши. Бул эмне деген маданият? Келип мына бөтөн аял менен бөтөн эркек келип кучакташып алып, мисалы вальс, танго деп атат. Мында карасаң эч нерсе жоктой, бирок чынында башка бир аял, бөтөн эркек менен кучакташып жүр да. А биздин салтыбызда, кыргыздын салтында Сиз муну биздин кыргыз маданиятынан карап туура эмес деп атасыз. Кыргыздын маданиятында деле ушундай туура эмес. Эменин маданиятында, мусулман маданиятында туура эмес бул. Жылаңаш жүрүү мисалы. Эч качан болгон эмес мындай. Мына биз кичинекейибизде көргөнбүз. Бак элегине чейин ичинде дамбал эмес, бак элегине чейин бар болчу мурда. Бир да жери көрүнгөн эмес. Мына аялдын бир да жери көрүнгөн эмес, бетинен башка, колунан бетинен башка көрүнгөн эмес. Мына биздин элечек, ал эмес орустун матрешкаларында эле көрүбүз турат. Ошондой болгон. Анан кийин мына шайтан кирди. Шайтан биринчи Европа жакка келди, Россияга келди. Анан кийин ушу сакалдарды кыргып, Петрден баштап. Анан кийин аялдарды жылаңаштоо, ушу жоолуктарын жок кылуу, кийимдерин жок кылуу, барган сайын жылаңаштап. Мына азыр эмне деген маданият? Мурда дагы бираз жыртылган шым эле да, кичине тизенин тегереги. Азыр тизенин тегереги эмес, азыр жок. Бир нерсе эле илинип жүрөт да. Ушундай айрыктар, бул жыртык эмес, айрыктар. Даже дуана мындайдан уялмак да. Ошондойду мен маданият деп түртүп атат, эми ошону маданият кылып кийип атат. Мисалы, мына кир джинсы, бир ай, 2 ай жуулбаган джинсларды кийип жүрдү, анан маданият, кайсы маданият бул? Бул мисалы мына банялардагы маданият, эмне деген маданият? Бул бири-бирине уяттуу жерин баарын көрүп, мисалы бир да киши элдин көзүнчө мисалы шыпыр көргөзбөйт, куйруктарын же башка. Эч качан. Анан баняга келгенде эле жыпжылаңач. Бул кайсы маданият? Мисалы мына көлдө жүрүү маданият. Көлдө жүрүүдөн эмне деген дагы мен таң калып калып экен. Мисалы сен кийимчен кирсең, келип мынтип карайт да, бул жапайы, бул маданиятсыз. Эмне кийимчен эмне маданият? Мына ушундай маданият болуп барат. Мына мен айттым, жакында келип биз жанагындай биздин аялдар төрөзө мынтип бир жапайы бир зоопарктан бир жаныбарды көргөндөй таң калып, ушу төрөйт экен деп. Ушундай деңгээлде жанагындай глобализациянын маданияты келип атат, ушундай деңгээлде таң калат да, ушу жөнөкөй эле кантип эле аял деген эң биринчи кезекте эне, чынын айтканда. Бираз эле кыз убакы болот, анан кийин эне. А эне дегенде бала. Анан ошол деген нерсе биздин көз алыбыздан эч кандай элестен кетпейт. Анан азыр келип, могу жинди болуптур, могу төрө болуптур. Устаз, мен сөзүңүздү бөлөйүн. Мен сизди түшүнөм. Мен деле сиздей ойдо жүргөн адаммын. Мен деле мага деле өөн. Бирок сизге жана мага жолубуз бар экен, биз ушуну көрүп атабыз да. Бизге өөн, биздин ата бабабыздан калган маданиятка өөн экендиги бизге көрүнүп атат. А бирок көпчүлүккө бул көрүнбөйт да. Көпчүлүктү түшүнүш керек. Буларды канчадыр бир убакыт силердин маданиятыңар начар маданият болгон.
Өтө жаман. Караңгы, силер такыр жапай эл болсуңар. Мыногу маданият. Мыногундай деп турушун таңгылап салсанан бизди бокочо көрөт да. Yo, мына мен айтпайм, бизди караңгы деп келген. Бирок биздин мына маназыбыз, мен айтам, маназыбыз бүт дүйнөнүн эпосун чогулса биздин бир манаска татыбайт. А бизде 100ге жакын эпос бар. Эгерде дагы цензура жок кылып жибербегенде, менин оюмча миңдеген эпос болмок да. Анан бул мына кантип маданият эмеспи? Мен мисалы Манастан бир жерден окусам, бир 3 беттин ичинде 1500 ат бар экен. Тоолордун аты, суулардын аты, эркектердин аты жана аскерлердин. Анан алар минип жүргөн аттардын аты, мен ушунчалык таңгам. Анан бул кантип маданият эмес? Бул чоң улуу маданият бул биздин элибизге. Анан бизди жапайы болгонсуңар, эч нерсе билген эмессиңер, караңгысың, биз силерди эл кылдык деп келет да. Ачында мына мен бир биздин маданият айткым келет да. Бизде Асан Үсөн төрөлгөндө Асан bir 2 minut murda төрөлөт же bir 5 minut murda же 1 saat murda төрөлөт да. Bir ömür boyu Asan akeda, Asan өйдө отурат. Asan сыйлуураак болот. Asan дайыма төрдө элейт да. Асанын сөзү улуураак. Мына бул ушундай чоң маданият болгондо бир күн айылда деле бир күн эртерээк болсо төрдө отуруп. Мисалы мына жилик бизде чында көп аз эле элде бар да жилик. Жиликтин жанагындай даражалары. Бул эмнеге алып келет? Бул деген улууларды сыйлоо, бул деген жаштардын айырмасын билүү, бул деген коноктун даражасын билүү. Мына ошол нерсени бүт бар. Мисалы мен дагы бир нерсени айткым келет да, мисалы биздин нагы свадьбалар. Бул ал эмес, аты да уже свадьба болуп кетти. Уже той эмес бул. Бул накы свадьба. 4 чимкирик деп коеюнчу, 4 чимкирик төрдө отурат да. Аксакалдын баары паста отурат. Ата-эне босогодо отурат да. Бул кайсы маданият? Кайсы маданият? Каерде келин төрдө отурчу эле. Каерде жаштар аксакалдын өйдө отурчу. Бул кайсы маданият? Эч кандай бир маданият. Мына ушул деңгээлге алып келди бизди. Эми ошону кайра алып келүү өтө кыйын болот да. Мына мисалы мына келин кайненеден өйдө болуп атат. Бир эле алып келген эмес, андан кийин да бала энесин укпай келинди угат да. Бул каяктагы маданият? Султан экен акылы качып кете элегинде, бала бир нерседен бир нерсеге тамырлап кете элегинде. Оюңуз, Султан эке. Эми Чындап айтканда мамлекеттик ишмерсиз. Сиздин да бул маселе боюнча өз алдынча көз карашыңыз болушу табигый. Албетте көз караш бар да. Бул эми мындай биздин нака улуттук маданият жөнүндө айта турган болсок, биздин улуттук көкүрөк дух жөнүндө айта турган болсок, албетте биздин эң мыкты сапаттарыбыз бар, биздин улутка тиешелүү. Бул эч кандай бир талаш тудурбайт да. Бирок албетте ар бир доор азыр ажык айткандай бүгүнкү ааламдашуу, бүгүнкү субмаданият деп коебуз, субкультура аябай таасирин тийгизип атат. Ошол эле массалык маданият келип аткан нерсе бул глобализациянын да өзүнүн мындайча айтканда плюсу дагы минусу да бар да. Ошондуктан биз ошол глобализация менен сөзсүз түрдө биз анын агымы менен кетпешибиз керек. Анын агымына биз кантип жооп беребиз? Анын агымына биз өзүбүздүн улуттук иденттүүлүктү, улуттук идентификацияны сактап калсак, кыргыз бойдон калсак, кыргыз бойдон калса деген бул адам бойдон калса, ушу кыргыздын улуу салттарын, көөнө маданиятын, жана азыр айтып атпайбы, ал ажыке мынабу када салты, бири-биринен улуу кичүү, наркы, насили, ошону менен карашыбыз керек да. Мына япондор өтө консерватор элдер да, консерватор элдер. Алар ошол бир чети консерватор, алар ички өзүнүн салты традициясы боюнча консерватор, Япон бойдон калуу. Ал эми мындай интеллект жагынан дүйнөлүк илимий техникалык жетишкендиктерде эң алдыңкы орунда турат да. Бирок ошол бойдон эле ошол эле учурда өзүнүн дини, Япон деген баягы самурай. Өзүнүн дини, өзүнүн салтын, өзүнүн маданиятын, өзүнүн тарыхын өзгөчө сыйлаган адамдар да. Мына өлкө, мына бизге мындай мисал келтире турган болсокчу,
Албетте мен маданият деген мына азыркы биздин ушул доордо биз дагы дүйнөлүк адамзаттык маданиятка да кошулушубуз керек да, мындай бирок өзүбүздүн нукура жүзүбүздү сактап калып. Албетте классикалык искусство деген башка бар. Бирок мен тиги ажык айткандай жанагы кийим кийүүдө өзгөчө бир мындай бул идеология да, идеология. Мына бул идеология деген кандай? Бул батыштын идеологиясы дейбиз. Бул батыштын идеологиясы деген акырындап мелкий кадам менен келген экспансия да. Экспансия. Ошол эле ал тамак менен келет, ошол эле кийим менен келет, ошол эле адеп менен келет, ошол эле кино менен келет, башка нерселер менен келет да, башка нерселер менен келет. Анан ошондуктан бул агымга биз берилип кетсек, эң жаман нерсеси биз өзүбүздүн улуттук жүзүбүздү, өзгөчөлүгүбүздү, улуттук нукуралыгыбызды жоготуп алабыз. Улуттук нукуралык жоголду деген сөз демек бул улуттун жоголуп кетишине чейин барабар. Мына бул азыркы эле доордо ошондой мамлекеттер бар. Өзүнүн жүзүн жоготуп жиберген мамлекеттер бар да. Аты эле бир өзүнүн мамлекетин айтышы мүмкүн, калган нерсенин бардыгы бүгүнкү маданий жанагындай арыгындай көрүнүш агымдардын массалык маданияттын агрессиясынан улут катары жоголуп баратат. Мына мисал айтабыз, дүйнөдө мынча тил жоголуп атат деп атабыз, таксыр. Мынча улут жоголуп атат. Анын негизги көрсөткүчү эмне? Ошол нерсе кирип баратат да, ошол нерсе. Анан кийин ошондо ошол нерседен сактап калуу, ага бир гана альтернатива бар. Бул ошол өзүнүн улуттук нукуралыгыңды сактап калсак, биз ошого жооп беребиз. Эмне механизмдери бар? Султан аке, кантип мына азыр экөөңүздөрдүн тең пикирин үчөөбүздүк тең бир. Сактап калышыбыз керек улутубуздун өзгөчөлүгүн. Кантип? Механизмдери албетте бул өтө татаал күрөш болот. Бул өтө татаал күрөш. Ошонун механизм сактап калуунун эң бир өзгөчөлүктү биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Албетте биздин мына идеология деген сөз бар го. Идеология бул аябай мындай бир өзгөчө мындай биздин эмебизде чоң өзүнүн мөөрүн басып алганда идеология дегенчи. Идеология деген ошол көп нерсени жана таксыр айткандай көп мына ошо динибизди дагы маданиятыбызды дагы жанагы көйнөк-сөнөктөрүбүздүн бүт бардыгын эметип өзүнүн кандайдыр бир рамкага салуунун эсебинен биздин көп нерсебизди жоготуп алдык, идеологиянын курмандыгы болуп калдык да бизчи. Көп нерсени, тарых маселеси боюнча дагы, саясат маселеси боюнча дагы. Бирок эң биздин идеология деген адамдын ыйманын сактап калуудан чоң идеология жок. Кандай болбосун адам өзүнүн адам ойдон калыш керек да. Вот бүгүнкү доордун эң башкы миссиясы ушул. Ошол миссияны эмне алып жүрөт? Дин алып жүрөт, ишеним алып жүрөт, маданият алып жүрөт да. Маданият. Ошол нерсени, ошол адамдык сапаты, кристалды таза алып жүрсөк да. Бирок эми бүгүнкү адамдын ой туюмуна, дүйнөсүнө, анын көз карашына, анын алып жүрүүсүнө, бардык нерсесине көптөгөн билинбеген өтө мындайча айтканда мен айтар элем, орусча тагыраак болот, духовный агрессия жүрүп атат да. Ошол агрессияга биз эмне менен жооп беребиз? Биз албетте кыргыз мамлекети болгондон кийин биринчи тилибиз менен, салтыбыз менен, анан уютку уңгубуз менен жооп беребиз да. Биз ошол нерседен ушул нерсени бекем кармашыбыз керек деп ойлойм да. Себеби дүйнөлүк практикада көп ушундай процесстер болуп атат. Мен эскертейин, азыр убактыбыз калды ошон үчүн. Биз өзүбүздү сактап калыш үчүн бизде эреже болуш керек да. Эреже. Эгерде ошол эреже бузулса, биз анда сакталбайбыз биз. Бизде мына эреже ушул. Бизде чоң эреже бар, дин деген. Бул жалпы адамзатка коюлган стандарт. Ошол жерде мына жанагы кийим да белгиленген. Кайсы деңгээлге чейин кийиниш керек, башка бөлөк эркектин көзүнчө кандай жүрүш керек, кантип сүйлөш керек. Ал эме ошондо да көрсөткөн. Мисалы келип шаңкылдап сүйлөбө, мындай башка эркек бөтөн ошого чейин көргөзүлгөн да. Кийимдин кайсы деңгээлге чейин кийиш керек, эркек киши кандайча, аял киши кандайча, бүт баары белгиленген. Анан экинчи эреже бул
биздин салтыбыз, биздин ата бабаларыбыздын данышмандары келип, ошо келип шариатты ыңгайлаштырып өзүнө, ошо өзүнүн салтын шариатка ыңгайлаштырып, ошо чегеден чыкпайлы деп ошону коюп кеткен. Анан мен биздин маданият достаточно дейт го орусча. Жетиштүү болгон. Жеткиликтүү, эң жогорку жакшы болгон. Мисалы биздин чапандар, калпактар баары кооздолгон. Биздин кийимдер бүт кооздолгон. Аябай сонун жарашыктуу, жакшынакай болуп келген да. Анан биз келдик да, пуфайка менен калпакка коштук, эмеге тумакка коштук да. Өзүбүздүн ошол тебетейибиз тумакка кошту. Кийимибиз валенкага купайка болду. Анан кийин анан тамеки чектик, ара ичти, анан бүт баары болду. Эми Кудайга шүгүр мына кайтып келатабыз. Азыр дагы эмне кылыш керек өзгө? Эмне кылсак кайра өзүбүздүн Султан эге айтып аткан, жана бир өзүңүз айтып аткан өзүбүздүн ата бабадан келаткан нарк населебизди кантип кармайбыз? Ошол эле кийимде калсын. Мейли болуптур. Султан эге айтып аткандай, бүт жетишкендиктерди алалы, жана чөнтөк телефондорду иштетели, компьютер менен иштейли, технологияны алдыга чыгаралы. Бирок затыбызда кыргыз бойдон калыш үчүн эмне кылыш керек? Мен мисалы мына Түркмөнбашыны айткым келди. Түркмөнбашы бир эле киши бүт адамды тартипке салып коет да. Карап көрсөң, парламенттин бүт баары калпакчан, эмечен жана папах түркменский. Аялдардын баары жолук, кыздардын баары, күйөөгө чойлуктердин баары төбөтей, узун чач, узун көйнөктөр. Бүт мектептерде, башка жерде, бүт жерде нак түркменский да. Бул балет, салеттин баарын жоюп, өзүбүздүкү жетиштүү деди да. Бизде деле ушундай, урматтуу туугандар, бизде деле жетиштүү. Биз жанагындай дүйнөдөн калайын дебейбиз. Биз чынында мурда деле Кытай менен тең тайгашып келгенбиз. Кытайга налог салып келгенбиз биз. Ошондой эл болгонбуз. Анан кийин биз келип кийимибизди кийзе эле калып калабыз деген бул туура эмес. Биз техниканы алабыз, технологияны алабыз. Жанагындай техника жактан, өнүгүү жактан жетишкендиктердин баарын алабыз. Бирок кийим жагынан, адеп аклагынан өзүбүздүн эле жакшынакай мына мусулманчылык, кыргыздык, өзүбүздүн салтыбызды кайра калыбына келтириш керек. Ошого бүт жагынан келиш керек. Мисалы мамлекет көңүл буруш керек. Эгерде бир базак ошол жоголот, коюш керек. Ар бир улут, мисалы мына Россияда өзүнүн тилин дейт да, мен айттым, берге тилин киргизип атат да, мен айттым, сен берге эмнеге сен тилиңди берден коргоп атасың? Мына Москвада туруң. Өзбектердин тилин коргош дейт, мен айттым, өзбектин тилин оны Өзбекстан коргойт. Биз өзүбүз кыргыз, берде Кыргызстан кыргыз тилин коргоп алайлы. Башка элдер аныс деле сүйлөбөйт. Мына дуңган биздин тилде сүйлөп атабы. О кавказдар мына даргиндер биздин тилде сүйлөп атабы. Өзбектер кыргызча сүйлөп атабы. Кайда сүйлөп атат? Эч ким сүйлөбөйт. Ошон үчүн биз өзүбүзгө керек, башка эч кимге кереги жок. Ошон үчүн биз баарыбыз бул чынында мындай да, мурда улутчул деп келгенде, бул улутчул эмес, бул элин сүйүүлүк бул. Бул патриоттук, ошо патриоттукту баарын кайра кайтарыш мектептерде, башка жерде. Бир ыңгайсыз абалым бар, дайым ушундай чоң адамдарды чакырып алам да, убакыт бүтүп калды деп ошо сөздүн сүйлөтө койбой. Мен бул менин мыйзамым эмес. Бул мыйзам ченемдүүлүк, убакыттын чеги бар телевидениеде. Мен кечирим сурайм сиздер. Мага койсо, мен таң атканча да отуруп укканга ошо куштармын сиздерди. Өзгөчө Султан эге, сиздин мамлекеттик иш менен катар тажрыйбаңызды биз мен ойлойм кыргыз эли ал уга элек. Сиздин чогулткан ой пикирлериңизди дагы Аллах насип этсе дагы жолугабыз. Иншаллах орозоңуздар кабыл болсун. Үй-бүлөңүздөргө Аллах таала тынчтык берсин. Мына өзгөчө биздин доордун эркектери өтө жообу оор болсо керек деп ойлойм кээде. Себеби биз кайсы муунду өткөрүп берип атабыз, ушундай эркиндиктен пайдаланып, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, кайсы муунду калтырып кетип атабыз артка. Бейбаш, ээнбашпы же жанагы ажыке суктангандай башка элдерде мындай өзөктүү элди калтырып кетип атабызбы? Колубузда ушундай мүмкүнчүлүктөр бар эле. Иштете алдыкпы, иштете албадыкпы? Мына ошол жоопкерчилиги бизде жеңил болсун деп мен тилейм. Бүгүн бизде урматтуу коноктор дагы бир жакшылыгыбыз бар. Мына Мазда деген сок биздин жигиттер чыгарат. Ушундан түшкөн кирешенин баардыгы жетим жесирлерге кетет. Бүгүн атайын бизге оз тийген бериптир. Мен азыр сиздерге үй-бүлөңүздөргө берем. Ошондой эле үй-бүлөңүздөргө ратана шириндиктери, анал аль-халал эт азыктары жана леско сусундуктары сиздерге орозого, ооз ачарга, саарлыкка бир кут болсун. Жана урматтуу телекөрүүчүлөр, бардыгыңыздарга Аллах субханаху ва таала
жакшылыктар насип этсин, орозоңуздар кабыл болсун. Ошол ар күнкү келип аткан коноктордон мен өзүм чындап айтсам эртеси күнү да кечке ойлонуп жүрөм да, кечеги сөздөрдүн алгоритм менен оюман кетпейт. Силерге дагы ар бир коноктон бирден сөз калып отурса, балким пайдасы бардыр. Негизи бул долбоордун бара турган жери орозо биздин ата бабабыздан келаткан майрам, 1 айлык майрам. Ошол майрамда бир шааны болсун деп ушу каналдан чыгып атабыз. Жана майрамыңыздар кут болсун. Тилеген максаттарыңыздарды Алла субханаху ва таала пайдалууларын насип этсин, пайдасыздарын токтотсун. Эртеңде мүмкүнчүлүк берилсе, биз ушу каналдан дагы эки сонун сиздер сүйгөн адамдарды чакырып маяк курабыз иншалла. Салам алейкум.